11 may Биймырза айылында Зулумбек ата атындагы чакан спорттук аянтчанын ачылышы болуп өттү. Спорттук аянтчанын ачылуу аземине Каракулжа райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбекович, Каракулжа айыл өкмөтүнүн башчысы Баатыров Каныбек Марышевич жана айыл тургундары катышты. Иш-чарада спорттук аянтчанын курулушуна салым кошкон жергиликтүү тургундарга жана чет жакта эмгектенип жүргөн мекендештерге ыраазычылык билдирилип, ардак грамоталар тапшырылды. Спорттук аянтчанын курулушуна Зулумбек атанын балдары 400 000 сом, Каракулжа айыл өкмөтү 700 000 сом, ал эми элдин салымы 1 миллион сом болуп, жалпысынан 2 миллион 100 000 сом кеткен. Иш-чарада футбол боюнча чакан турнир уюштурулуп, жалпысынан 24 команда катышты. 35 жашка чейинки спортчулар арасында мектеп окуучулары чемпион болушса, улуу муун арасында 1986 жылкы агалар биринчи орунду ээлешкен. Мелдештин акырында мыкты оюнчу, мыкты дарбазачы жана башка кызыктыруучу грамоталар, белектер тапшырылды. Саламатсыздарбы, урматтуу Каракулжа районунун тургундары жана Биймырза айылынын туугандары. Ушу мына көптөн бери күткөн ачылышыбызына Кудай кааласа бүгүн жетип келдик 10 майга. Ушу Биймырза айылынын баардык адамдарына ыраазычылык билдирем. Анан Москвадагы туугандарга дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушу стадионду ниет кылып, атамдын атын коем деп ниет кылдым эле. Мына бүгүн деген максатыма жетип отурам. Ушу Биймырза айылынын элине баарына ыраазычылыгымды билдирем. Ушу бүгүн оюнубуз жакшы өткөзсүн деп мен тилек кылам. Assalamu alaikum. Жадыраған жаз айында, майрамдарға бай айында, бүгін бізден құт қонған жерге бізде хан шыққан құт қонған Биймырза айылында жалпы жұрттың башы жақшылыққа жиылып, маңдайымыз жарқып, көпшілікті құтты елге, жалпы елге пайдалануға беріліп тұрған Зулумбек ата спорт аянтчасынын ачылышына жалпы улуу кичүү кадырлуу жамаат кош келипсиздер. Эр жигиттин өсүп чыгышы бул элиңдин тоодой ырысы деп бекеринен айтылбаса керек. Мынакей жалпы элдин демилгеси менен, ынтымакчылыгы менен заман футбол аянтчасы курулуп пайдаланууга берилип отурат. Андыктан заманыбыз тынч болсун, элибиздин ынтымакчылыгы бек болуп, элибизден журтубуздан оомат кетпесин. Футбол аянтчабыздын ачылышына бир маалымат берүү үчүн Токой чарба кызматкери өзүбүздүн агабыз Расул агабызды чакырып алалы. Бүгүн биздин айылыбызда чоң кубаныч болуп атат. Себеби Зулумбек ата атындагы спорт аянтча ачылып, биздин балдарыбыз ушул жерден бир спорттун алдыңкы алгачкы тәжрибелерин алып, келечекте биздин айылды, районду, область, Кыргызстаныбызды чет өлкөгө апарып чыгара турган жакты муундардан өсүп чыгат деген жакшы тилекте ачылып атат. Зулумбек ата, ордуңуздан туруп койсоңуз бир. Атабыз экөө жети уул, 3 кызды тарбиялап өстүрүп, ушу мезгилде 25 небере, 5 чеберенин ээси болуп, тайта тайнеси чоңота болуп турган кезде кубанычка батып отурабыз. Бул спорт аянтчасы өзү эле куруп калган жок, спонсорлорубуз, балдарыбыз, ошо Эшмат тобунун туугандарын баардыгын акча чогултушу менен, демирчилик менен курулду. Эшмат тобунан ошондой эле Россиядагы Эшмат тобунун балдарынын эсебинен баардыгы 1 миллион сом акча кетти. Андан сырткары айыл өкмөттөн 700 000 сом акча демирчилик, Россиядагы Биймырза тобунан 50 000 рубль, Зулумбек атанын өзүнүн балдарынан 400 000 сом
акча сарпталып, бардыгы 2100 миллион сом 52 миң рубль сарпталды спорт ачылышына. Туугандар, азыркы мезгилде бардыгыңыздар билесиздер, биздин Россиядагы, Кыргызстандагы спортчуларыбыз дүйнөгө өздөрүн Кыргызстан таанытат. Ошон катарында Сулумбек атабыздын аты дагы жөнөкөй жерден коюлган жок. Агабыз 17 жашынан баштап 40 жылга чейинки мезгилде механизаторлук кесип аркалап Саяс совхозунун баардык жараянттарына бул жагы Чынбайдан, бул жагы көп жерлеринде өзүнүн эмгегин жасаган. 90-жылы союз бузулгандан кийин да элге эмгегин арнап, ушул мезгилге чейин элдин кызматында малын багып эмгектенип атат. Сиздерге ден соолук каалайбыз. Куш келипсиздер. Рахмат. Айкулсо чыгыш жактан коргон болсо, түштүгү Ажикедей, Кооз жайлоо, чектешкен батыш жагы өзгө менен, түндүгү керемет жер Карашоро болгон касиеттүү жергебизде дайым жакшылыктар болсун. Кече атайын көктөрү мелдешинде биздин жигиттер дагы ийгилик жаратып, дегеле биздин элибиздин намысын бийик көтөрүп, желегин желбиретип, мынакей биздин элибиздин атын алыска тааныткан балбандарыбызга дагы бир ыраазычылык билдирип кетет. Зулумбек аба кадырлуу, кайраттуу жаштары болсонан кадырлуу карылары болот дейт. Кутман кары болуп, дайым жакшылыктарда төрдөн орун алып, эл журттан сый урмат көрүп, эл журтка ак бата берген кадырлуу карлыкты Кудай таалам сизге, жалпы абаларыбызга узун узак атагысын, элибизде тынчылык болсун демекчибиз. Өзгөчө бир сый урмат менен, кол чабуулар менен Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Улубаев Дамир Садырбековичти кол чаап чакырып алабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Биймырза айылынын тургундары, урматтуу аксакалдарыбыз, урматтуу жаштар. Мына жаздын жадыраган күнүндө майрамга майрам уланып, мына жашнакай спорт аянтчасы салынып, Биймырза айылында чоң майрам болуп атат. Эми жалпы эле Биймырза эмес, биздин райондо майрам болот деп эсептесек болот. Мына биздин шээрде жашнакай аянтчасында райондун деңгээлинде, айыл өкмөтүнүн деңгээлинде бир топ спорт иш-чараларды өткөрсөк болот. Ошондой эле жалпы баарыңыздарды ошо 5 май Конституция күнүбүз, ошондой эле 9 май жеңиш күнү болуп өттү. Ошо жалпы баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Эң биринчисинде биздин мамлекетибизде, элибизде, жерибизде тынччылык болсун, согуш болбосун. Ушу чоңойтуп аткан балдарыбыз көп жакшы бакубат жашоону, келечекте Кыргызстанды баарыбыз салымыбыз кошуп туруп, жакшы деңгээлге, бир алдыңкы мамлекеттерге жеткенге аракетибизди салайлы. Бүгүн Биймырза айылында жакшы жашам болуп жатат. Анткени Каракулжа айыл өкмөтүнүн бюджет эсебинен башында айтылып кетти, 700 миң бөлүнүп, элдин салымынан 1 миллион, ошондой эле Зулун абабыздын балдарынын атынан 400 миң болуп, жалпысынан 2 миллион 100 миң сомго жашнакай спорт аянтчасы салынып турат. Спорт бул ден соолуктун булагы, өлкөнүн келечек муундары үчүн сергек, дени сак балдарын тарбиялап өстүрүү, аларга ар тараптуу шарттарды түзүп берүү биздин башкы милдеттерибиздин бири. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен спорт тармагын өнүктүрүү максатында сергек жашоо образын калыптандыруу, жаштарды спортко тарбиялоо боюнча ден соолугу чын адам өнүккөн өлкө аталышына мамлекеттин программалары кабыл алынган. Жаңы курулган спорт аянтчасы спорт тармагынын өнүгүшүнө өбөлгө түстү. Бул спорт аянтчасы жаштар достукка, ынтымакка, биримдикке үндөгөн ак жолтой аянтчалардан болсун. Келечекте Каракулжанын намысына жараган спорттун мыктылары чыксын. Спорт аянтчасынын курулушуна салым кошкон атуулдарга терең ыраазычылык билдирем. Эми Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясы ардак грамота. Элди уюштуруп, каражат топтоп, Каракулжа айылдык аймагынын Биймырза айылынын ачык типтеги спорт аянтчасынын курулушуна кошкон чоң салым үчүн Каракулжа айылдык аймагынын Биймырза айылынын тургуну Дүйшеев Медетбек Акунович сыйланат. Медет,
ишиңе ийгилик коштосун. Сыйлык жалпы болсо, сыймык жалпы экенин унутпа. Сен жашыңан ат жалын тартып минген спортко жакын жигитсиң. Элиңе, журтуңа, туугандарыңа, жалпы журтчулукка талбай кызмат кыла бер. Сөзгө жакшы маанай менен атадан келаткан Оомат Кушун учурбай бекем кармаган кызматын эл журтуна арнаган кадырлуу агабыз Караколжа айыл өкмөтүнүн башчысы Каныбек Маришевичти кол чаап чакырып алабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи Биймирз айылынын тургундары, бардыгыңыздар деле мына майрамга улай бүгүн дагы Биймирз айылында чоң майрам болуп атат. Кудай буйрса, мына эл менен өнөктөш болуп, ушундай жумуштарды аткарсак, бир топ жумуштарга, бир топ объектилерди бүтүрсөк болгудай деген чечимге келип атабыз. Мына былтыр башталып, быйыл бүтүп атат. Айыл өкмөтүнөн дагы өздүк салымдарды бердик. Жалпы эл миллион сом, Зулум атанын балдары 400 миң сомдо жогоруда айтып кеткенде, бардыгыңыздарды ушул кошкон балдардыга чоң ыраазычылык билдиребиз. Россияда иштеп жүргөн, бул жерде жүргөн балдарга дагы. Эми президенттин жарлыгы бар, урматтуу туугандар, жанагы адеп акылак спорт ден соолуктун булагы дегенде, ошол жарлыктардын негизинде мынандай жаркыраган футболдук талаа курулуп отурат. Биздин убакта мындай мүмкүнчүлүктөрүбүз жок эле. Азыр жакшынакай болуп отурат. Ошон үчүн ушул айылдардан дагы мына күрөш боюнча дагы Кыргызстандын дүйнөнүн чемпиондору ушул айылдардан чыгып атат. Эми ушул футболдон да чыксын деген жакшы изги ой тилекти айткыбыз келет. Караколжа айыл өкмөтү ыраазычылыкка урматтуу Алимбек Бекболот Дүйсенович, Караколжа айыл өкмөтүнүн социалдык бөлүгүсүнө жана Биймирз айылынын ачык спорт аянтчасын курушка өздүк салым кошуп, уюштуруучулук аракети үчүн чын дилден ыраазычылык билдирем. Алимбек Бекболот Дүйсенович, Кожобердиев Айбек Айдаралиевич, Топчубаев Фанатбек Абдурасулович, Жумаев Жаксбек Назырбекович, Саипов Абабакир Базаев, Элмекбаев Руслан Олбасович, Абдыкадыр уулу Тирек, Бактыбек Сулунбекович, Алимбек Мирлан, Өжөков Темирбек. Мынау эки ыраазычылыкка ушул зал поляны курган Кейинчи сынап деген жоопкерчилиги чектелген коом подрядчиктердин ыраазычылык бар экен, ушуну да берип коелу. Назирдин уулу Адылбеке, депутаты Мойдун уулу Самат. Чоң рахмат. Урматтуу Каныбек Маришевич баштаган Караколжа айыл өкмөтүнүн жалпы эмгек жамааты, депутаттар, сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирели. Ал эми Расул ака, атайын бериле турган грамоталар, ыраазычылык баракчалар бар экен. Ыраазычылык баракчалар бар экен. Улар тапшырып алган соң анан кайрадан куттуктоо сөздөргө кезек берсек. Урматтуу туугандар, атына таза куту сүйнөт деген сөз бар. Ушунча элдин колдоосуна, ушунча элдин эмгегине татыган биздин азаматтарыбызга дагы аттарын атап коелу. Биймирз айылы ардак грамота. Караколжа айыл аймагынын Биймирз айылынын социалдык, экономикалык жактан өнүктүрүүгө жана социалдык структурасын көтөрүүгө зор салым кошуп, ачык типтеги спорт аянтчасын курууда көрсөткөн активдүүлүгү үчүн Биймирз айылынын айыл башчысы Назирдин уулу Адылбек сыйланат. Биймирз айылынын элинин атынан. Ошондой эле айылдык кеңештин депутаты Байымбетов Тыныбек Козбаевич, Караколжа айылдык кеңештин депутаты Мойдун уулу Самат, Биймирз айылынын тургуну Алмазбек уулу Нурислам, 1986 жылкы муундагы мырзалардын жамааты сыйланат Биймирз айылыныка. 1988 жылкы муундагы мырзалар жамааты сыйланат. Биймирз айылынын 1991 жылкы муундагы мырзалар жамааты сыйланат. Сыйлыгыңыздар куту болсун. Чоң рахмат. Элибизде ынтымакчылык болсун, оомат кетпесин. Жерибизден, элибизден ынтымакчылык кетпесин.
Ал эми биз куттуктоо сөздөргө кезек берели. Биздин өзүбүздүн кадырлуу агабыз ушу Биймырза айылынын тургуну. Албетте кыргыздын салты бар, улуусунан алдына чыгып ат бастырбайт деген улуу сөздү эске алып, кадырлуу агабыз Султанбек Козубаев агабызды кол чаап чакырып алам. Келиңиз ага. Ассаламу алейкум. Урматтуу менин Биймырзалык айылдаштарым. Дамир Садырбекович, Танбек Маришевич, ушул жерде ушул айылдын бир майрам күнүнө туш келип калганына мен өзүм токтолуп отурам. Футбол аянтчасы дегенде бул жогоркудан үстүндө отурбайбы? Чемпиондар чыксын, спортсмендер чыксын деген жакшы ойлорду айтып атат. Мен айтарым ушул стадион биздин келечек муунубузду соткадан ажыратсын, ошодон алаксытсын. Ушул жерде өсүп, өнүп, спорт менен машыгып, ден соолук чың муундардан болсун. Бул жерде келгенде менин оюм биринчи нерсеге кетти. Футбол бизге качан келген деген. Футболду тажмерге алып келип, өзүнө мен азыр агрот кылып отурган жерде топтоп туруп, футбол деген оюн бар экен деп туруп келген эсим бар. Азыркы Эмсонун бөлөтпай ойлоп турган жерди жогорку айыл тазалап, ошо менен футболду баштаганбыз. Мен окууну бүтүп келгенден кийин өзүмдүн командам бар. Ушул жерде отурушат Турмушев Бакы, мына Болотбек. Кудай кааласа кайрадан ушул стадиондун ишыктоосу менен чогулуп, биз да топко алабыз деген ойдомун. Бактага келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандарым, абаларым, амансыздарбы? Өтүп кеткен майрамыңыздар менен келечекте мына жакшы иштер болуп атат. Бүгүнкү күндү көрүп туруп, ким гана сүйүнбөйт. Ушундай жакшынакай нерседе асакалыбызда отуруп, мына инилерибиз, агаларыбыз жаркыраган ушундай жаштарыбыздын келечегин ойлогон ачык тойлор куруп отурат. Буларга биринчиден айтып кеткен эмгек кылган жигиттерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Кудайым силерге өмүр берсин. Ар дайым ушу тилегиңерди берсин. Койгон максаттарыңарга жете бергиле. Үй бүлөңөр менен, бала чакаңар менен аман болуңар. Ооба Зулумбекова, сизди кичинекейибизден тааныйбыз, аркаңыздан чоңоюп өстүк. Сизге чоң рахмат. Ушу балдарды өстүрүп койгонсуз. Булардын жардамы менен биздин элибиздин жүзүн жарык кылып, ушул жерде балдарга деген эмгегине жардам берип, жөлөк болуп, ушул нерсени бүтүрүп отурушат. Аман болуңуз ала. Балдардын төрүндө ар дайым сыйлуу, аксакал болуп атаңызды берип жүрө бериңиз. Россияда жүргөн жигиттерибиз, айылда жүргөн жигиттерибиз, жалпы эле ушул туугандарыбызга баарына чоң рахмат. Бир сом болсо да салымын кошуп, ушул нерсени баштаган жигиттерге көмөк көрсөтүп, жардам берип, көбүрөөк болсо көбүрөөк эле берет эле, бирок ошого канча бердим, эмне болду, бирок жүрөктөн чыккан, чын дилинен чыккан акчасын кошуп ушул нерсени бүтүрүп отурат. Алла ыраазы болсун. Зулумбек ата футболдук аянтчасынын ачылышына Каракулжадан ага тууган дегеле меймандар көп келген. Ушул биринчи майдан келген Жусуп абабызды чакырып алып дагы сөз бербесек болбостур. Бактыбектен Бакыттын тагасы Жусуп аба, келиңиз. Assalamu alaikum, Jumray 4. Mana ушул көрүнүп турган иштин ийгилиги ушул айылда жашагандардын, тургундардын, жаштардын ийгилиги деп эсептелет. Ушунчалык жаштарды ойлоп, ушул жерден эс алып, ушул жерден спорттук эмеге кызыккандар чыгып, ушу жакшы ойноп, эс алуусуна ушу көмөлгө түзүлүп атат. Мен да ушу биринчи майдан келдим, мына Зулумбектин бир тууган кайниси болом. Бул жезден болот. Ушу балдардын дагы ушу салымы бар экен, ушу жездемдин атынан коюлуп аттыр. Ушул жерден ушу жакшы чыган, ушул Биймырза айылынын ушу жакшы эмелерин көтөргөн адамдар, жаштар чыксын, ушу ийгиликтүү болсун, ушу балдардын баардыгы ушу бир эле жезден балдар эмес, ушу бардык жаштар ушу тара түздө жүрөт. Жолушудур, жолдошуңуздар болсун. Алла Таала колдосун. Рахмат ага. Айтканыңыз келсин. Бактыбек,
Кудайым ден соолугуңу берсин. Сен ушу Зулумбек атанын уулу эмес, элдин уулу, журттун уулу болуп жүрөң. Кайрадан куттуктоо сөздөргө кезек берели. Куттуктоо сөзгө Каракулжа айыл өкмөтүнүн экс айыл өкмөт башчысы Бактыбек Жээнбековду агабызды кол чаап чакырып алалы. Келиңиз ага. Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, инилер, обалар, эже карындаштар. Бүгүн биздин Темирза айылында меймандар, урматтуу Дамир Садыбекович, администрациядан келген коноктор. Бүгүн биздин Темирза айылында өтө кубанычтуу күн болуп атат. Темирза айылында спорт аянчы ачылып отурат. Себеби ушул өтө кубанычтамын. Себеби ушул спорт аянчыга кошкон, мен дагы кичине кошкон салымым бар деп эсептейм. Биздин депутаттар, айыл башчыбыз Адыл ушул спорт аянчанын түптөлүшүндө, пайдалануу түзүлүшүндө бүт ушул биздин айыл өкмөттүн техникаларын алып келип тегиздетип, кандай муктаждыктар болсо баардыгын ушул жерге алып келип тегиздетип ишти баштадык эле. Эми Кудайга шүгүр мына ачылышында отурабыз. Спорт бул ден соолуктун булагы, биздин айылыбыздын келечеги. Ушул спорт аянчада биздин балдар, кыздар, көбүнчө балдар ушул машыгып, ден соолугу чың болуп, алдыңкы жактардан болушуна мен тилек кылат элем. Урматтуу тойлугун көркү болгон төрөлөр, кош келипсиздер. Бүгүн Каракулжа кадыр сенде, барк сенде, Каракулжа каада сенде, сал сенде, үч узарып эзентеден келаткан улуу элсиң, нарптуу элсиң, барк сенде де өз саптарында айтып тургандай, Каракулжалык туугандар аккан арттан согат дейт. Мына Биймырза айылында туугандар жакшы ачылыш болуп атат. Акыркы күндөрү биздин жетекчилик тараптан, өкмөт тараптан бардык колдоолор болуп жатат. Мына жакында эле көрдүңүздөр, 16 жылдан бери Кыргыз Республикасында улуттук спорт өнөрү көкбөрү боюнча чемпионатка чыга эле. Мына ошол чемпионатка да биздин Биймырзалык агабыз жетектеп, ошол балдарды уюштуруп, Каракулжанын атынан намыска бек болуп, 16 жылдан бери экинчи тайпада биринчи жолу чемпионатка чыкты. Андан сырткарына дзюдо күрөш боюнча дагы биздин агаларыбыз ушул Биймырза айылынан Азия чемпионатына чыккан. Былтыры дагы ийгиликтер боло берсин. Мындан ары дагы спорт бул өмүрдүн булагы дейт. Спортсмендерибиз көп чыксын. Районубузда, элибизде тынччылык болуп, жакшылыктар боло берсин. Чоң рахмат. Урматтуу бүгүнкү майрамдык салтанаттын катышуучулары, бүгүнкү уюштуруу тобунун атынан, тактап айтканда Бактыбек Зулумбековичтин атынан, мына ушу спорт футболдук аянтчанын жер пайынан баштап, мына ушу бүтүп пайдаланууга берилгенге чейинки убакытта жардам берип, жардамын эмгегин аябаган чыгаан тургундарга, инсандарга уюштуруу тобунун атынан атайын грамоталар бар. Каракулжа айыл аймагынын, Биймырза айылынын социалдык, экономикалык жактан көтөрүүгө зор салым кошуп, ачык типтеги спорт аянчасын курууда көрсөткөн активдүүлүгү үчүн Биймырза айылынын тургуну Конокбаев Эгемберди Белекбаевич сыйланат. Жогоруда аталган ошондой эле сыйлык менен Дөөлөтбаев Мелисбек Болотбекович сыйланат. Жогорудагылай сыйлык менен Үсөн уулу Олар сыйланат. Bir 1985 жылкы муундагы Мырзалар жамааты сыйланат. Жогорудагыдай эле сыйлык менен ардак грамота менен Алымбеков Адилет Арзыбекович сыйланат. Жогорудагы ардак грамота
грамота менен Тайчебаров Толкунбек Жаныбекович сыйланат. Төрөжанов Жанбай Нурбекович сыйланат. Сыйлык кут болсун дейли. Шумкар канчалык бийик учса дагы түлөгүн унутпайт деген улуу сөз бар. Ушул жерде эмгектенген чыган жигиттерге, Биймырза айылынын тургундарына жана алыскы жерде эмгектенип жүргөн мына ушул айылдын чыган инсандарына дагы бир жолу ыраазычылык билдирели. Эми мен бул тарапка сөзгө Ашырбек абабызды чакырып алат элем. Келиңиз аба. Sponsor toplatırız dedi. İyi söylep kaldı. Bunun beyanı malları şunca oturup. Oşunda ben razı oldum ayağa. Şu beyanı malları rahmet dedim. Atan zilan, nenenin zilan. Oşularda kaldırım bilgen ballar çıktı dedim. Biyimizin zamanında işin çıkmadı evet. Size çıkmıyor dedim. İkiden üçten başına biri dostlar kim ballarına çıktı. İşin çıkmadı dedim. Rahmet şu ballarına. Razı olmuş orada. İliyerten bizim Kırgızlar'da toy olup gelgen. Açtık kanlar beyitleri verip gelgen. Oşunda sağlık salgan argınlar, elge salgan. El bitkörgen. Şunda bularda hazır hem sponsor degen söz bilen olmadı. Sponsorlar olmasa bu ürün işi bitişirin. Şu zulmeganın baldarını rahatsızlık vermeyin. Hazır hem alan olmaktanlara özel bir olsun. Ömürler uzun olsun, baktığınız alaylı olsun. Oşunda bana kadar bağrınızlarına büyülerine tılması riskleşik olsun. Şu yerde bizim baldar, Yavdaya büyüğümüzde elinden yaş baldarı çıkıp, kıyın futbolistler, kıyın sporcular geçirsin. Elimizge tınçılık versin, tuğanlıkla ıntılbaşılık versin. Elimizin erkimiz basın, yerimizin gökümüz basın. Baldarottan şüphesin, kazanottan şüphesin. Yaşlarımız meyletli olsun, harflar devletli olsun. Var böyle esenler olsun, olmadı bereki bize cevaptan özü olmasın. Var olunuzda rahmet. Биймырза айылы ардак грамота. Каракулжа айыл аймагынын Биймырза айылынын социалдык, экономикалык жактан өнүктүрүүгө жана социалдык инфраструктурасын көтөрүүгө зор салым кошуп, ачык типтеги спорт аянтчасын курууда көрсөткөн активдүүлүгү үчүн Биймырза айылынын тургуну Эргешев Бакытбек Зулумбекович сыйланат. Assalamualaikum, hurmatlı aksakallar, hurmatlı cemaat. Bugünkü sport ayançasının açılуу azемine келип отурабыз. Ушул аянчага башынан баштап салым кошкон, жана эле айтып кетти бул жерде. Бактыбек Жээнбекович, менин да салымым бар. Эң чоң салымы сиз баштап бергенсиз. Калганын ушу улап балдардын күчү менен бул жерде бир да уста жалдап иштеткен жокпуз. Ушу балдар өз күчтөрү менен салышты, спонсорлук кылып, алыста, жакында жүргөн туугандарыбыз, акча салгандарына баарына рахмат. Мына айыл өкмөтүбүзгө рахмат, ушунча колдоо берди, көп каражатты жардам берди. Ошол эле мына батыш ишине ийгилик, бир туугандарың менен, атаң менен, бала чакаң менен тынч бол, тапкандарың дайым ушундай жакшылык күндөргө насип кылсын. Барыңыздар куш келипсиздер. Эми бата берүү үчүн бул жака кадырлуу абабыз Аскербек абабызды чакырып алалы. Келиңиз аба. Менен мына болгону рахмат, спортсмендер чыгып өзүңөрдүн өнү өсүп коюп, деген максатка жетерге. Эми батам берейин. Илимер соло баш болсун, короңо тулум мал болсун. Кене деген доосу жала болбосун. Халк ордунда болсун, Куранбай жамааттан сактасын. Агымы катык суудан, чуудан сактасын. Кызыр болбосун. Emgek kaynak bereke jaynak tursun, karyalarımız muskalı olsun, ailesilerimiz berekeli olsun, gelin kızlarımız bilatlı olsun, uğurlarımız hurmatlı olsun, çoğunlarımız adaletli olsun, asman açık olsun, cümlede tınçlık olsun, den solluğun olsun, imanlı olgula, Allah Teala'nın kol olsun. Allahu Ekber.
Omin. Abilova, келіңіз. Şu туғандардың атынан келіңіз аба. Мен бардығыз тура түшінеміз. Ақсақалдарды сыйлайлы, ақ тілегін ұғалы. Elimiz bu baldarga, bu birleşme tuğanlarga rahmattan böyle işleken aytamayız. Rahmat sizlerge. Sizler biz tabiarla ösügen baldarına, kızlarına rahmatçı. Kızlar makallar bir adam gelip kazgan kuzluktan 1000 adam geldi şu uçaklığa. Bu sportlar bunu aytıp koydu şundağı ilişkide geldi. Bir azamat işe aşır koydu şundağı. Rahmatçı. Oşal azamatlarga da, elge, Türk'ta, şu baldarga, sizlerge de rahmatçı. Menen Zulümbe Erkan'ın ben 50 yıldan beri devam edemişim. Şu kişi kulağına, murduna, gözüne çant olup aydolarda jatat oldu. Yer aydaydı, kança gektarlagan yerlerdeydi. Adam giyimine malum bağıp bir dökme öttüm. Tüpeden çıla geçip duruk. Buna Zulümbe Erkan bağır yaşında versin, mehnetli karganda versin, dövlattı de kızağım şu dövlattın bergen dövlattı süre verin aka. Sizin baldarınızga, hübülöğünüzga, vardırın aşağınız baksırı, kızağım şu yaşlılıktardı kalaymış. Elgercikte vardırınızlar, aman bolunuzlar, düşünmeyenle çok kalmayı şu dağı şu okşuğun elge dağa turan, dökmötkö, mamleketimizge dağa turan işlerdi jasay verinizler, kızay sizlerge daha şu dem güç veriyorlar. Rahmat. Rahmat. Assalamualaikum tuğanlar. Allah'tan haftalar şükürler olsun, haftalar olsun. Cenab-ı Peygamberimiz Aleyhisselam'a salavatlar salamlar olsun. Bugünkü oyun жақсы öttü. Şu Allah Taala'nın nemesi bilen, şunun bilen. Жақсы oyun көрсөттүңүздөр биринчиден. Эми арабызда бул спортто аркырай нерсе болот. Бирибизди кечиришип, бир айылданбыз. Жаш карыдай биз сыйлап, жашыбызды жаштай, карызбарыдай чоңдой сыйлашып, бирибизди кечиришели туугандар. Азыр бул жерде 35 жаштан жогору биринчи акаларыбыз утуп алды. 2 сааттан бери жаштар. 3-чү местадан. Dördüncü Mesta 1986 yılında akılar. Neyse. Karahulca rayonun Biymırz ayında Zulümбек Ата spor dayançasının açıl azimini arналган кичи futbol boyunca 3. орунду ээлеген 1970 yılғы поколение ağalarız. Eşat Ata Cemaati. Kişi futbol boyunca 2. orun ээлеген 1987 yılı pakelen ağalar. Zulümбек Ата spor dayançasının açıl azimini arналган kişi futbol boyunca 1. orundu ээлеген Zulümбек Ата komandası. Birinci ordu için kubok. Oynanan kişi futbol boyunca mıhtı darvazaçı Kеңешбаев Дамир.
ачылуу аземине арналган кичи футбол боюнча мыкты чабуулчу деп биздин ветеран абабыз Дөөлөтбаев Болотбек аба. Андан кийин Жапыкеев Алмаз мыкты коргоочу. Андан кийин мыкты дарбазачы Апиев Болот. Каракулча району Биймырза айылында Зулумбек ата спорт аянтчасынын ачылуу аземине арналган кичи футбол боюнча 3-орунду ээлеген 1990-жылкы поколениялар. Nemeler 89. 1989 жылкы 35ке чейин айында Зулумбек ата спорт аянтчасынын ачылуу аземине арналган кичи футбол боюнча 2-орунду ээлеген 1991-жылкы поколениялар. Каракулча району Биймырза айылында Зулумбек ата спорт аянтчасынын ачылуу аземине арналган кичи футбол боюнча 1-орунду ээлеген өспүрүмдөр. Будан каласа оюн бүтүп, аягына жетип, тапшырган эмес тапшырып алдык. Будан каласа ушул бүгүн Биймырза айылына бул майрам деп койсок болот. Бүгүнкү күндүчү бизге майрам ушул спорт аянтчасынан ушул жерден дүйнөгө тааныткан чемпиондор чыксын. Будан каласа. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү Сарын Шөкөттүн оюнун катышуучулары, жалпы командалар. Мен ойлойм бүгүнкү оюн аябай жогорку атмосферада өттү. Ушундай жаркыраган стадионду салып берген Зулумбек ата абабыздын балдарына жана ушул агаларыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин 87-жылкы поколениянын атынан бул жерде бир эле футбол аянтчасы эмес, волейбол аянтчасы да бар экен. Ошондуктан мынагу сетканы берсек 87-жылкы балдардын атынан. Анан аз да болсо акчалай белегибиз бар эле, кошумчабыз. Аны да алып коесуздар. Рахмат жалпыңыздарга, ден соолук. Тилек максатыңа жеткөн. Сапарың байсалдуу болсун. Тапкандарың дайым жакшы нерселерге буйруган акчалардан болсун. Дайым ушинтип, Кудай кааласа, эндиги жылы дагы бир байга өткөрүп берейин экелер деп келип кала. Омин, сапары байсалдуу болсун. Аллаху акбар.